Чоңалай районундагы кыргыз-тажик чек арасында кайрадан чыңалуу күч алганы белгилүү болду. Мамлекеттик чек ара кызматы тараткан маалыматка ылайык, тажик тарап Унжу булак аймагындагы такталбаган жерге 1000 метрге чейин кирип келип контейнерлерди кое баштаган. Ошол жерде тажик аскерлери, автомашиналар жана жеңил брондолгон техника топтолуп жатканы байкалган. Алардын бул аракети буга чейин жетишилген кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо иштери боюнча өкмөттөр аралык делегациянын келишимин бузган. Себеби эки тараптуу макулдашууда такталбаган жерге бир дагы аскер жана аскердик техника тартуу укугу берилген эмес. Такталбаган жерге жайгаштырууга эч кимдин укугу да жок болчу. Тажик тараптын ал жерде контейнер эмес, бир жоокерин койгонго дагы укугу жок болчу. Бирок ошого карабай провокацияга барып атат да. Мен айтайын дегеним бул өтө тыкыр көз сала турган, көңүл бура турган жагдай болуп атат. Себеби бул бир нече жолу кайталанып атат. Мүмкүн тажик тарап Баткен тарапта тынчтангандан кийин экинчи фронт ачканга дагы жол болсо ушул жактан дагы бир байкап көрөйлү деген бир аракети болушу мүмкүн дейм да. Чек арадагы абалга байланыштуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камшыбек Ташиев Чоңалай районуна барып, андагы жашоочулар менен жолугушту. Ал жергиликтүү эл менен сүйлөшүү учурунда бул маселе тынчтык жолу менен чечилерин билдирген. Чек ара маселеси Кыргызстандын баардык жерде актуал. Ал арада Тышкы иштер министрлигине Тажикстандын Кыргызстандагы элчиси чакыртылып, ага нааразычылык нотасы тапшырылды. Кыргыз тарап эки өлкөнүн чек аралаш аймактарында чыңалуу курчуп кетишине жол бербөө үчүн тажик тараптан Унжу булакка койгон контейнерин бузуп, аскерлерин жана аскердик техникаларын артка кайтарып кетүү талабын койду. Тажикстандын элчисине тажик тарап буга чейин кыргыз-тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки тараптын делегациясынын өкмөттүк деңгээлде жетишилген келишимин бузганы боюнча маалымат берилди. Ошондой эле 2021-жылдын 1-майында Кыргызстан менен Тажикстандын коргоо министрлеринин өкүлдөрү макулдашкан протокол сакталбаганы эскертилди. Мындай чагымчылдык аракеттердин аягы чек аралаш аймактагы кырдаалды курчутууга алып келери айтылды. Коопсуздук тармагындагы серепчи Артур Медетбеков чек аранын бүгүнкүдөй абалга кептелишин 2000-жылы түзүлгөн чек араны тактоо боюнча комиссиянын туруксуздугу менен байланыштырат. Бийлик алмашып, төңкөрүш болгон сайын анын мүчөлөрү кошо алмашып, чек араны тактоо иши алдыга жылбай жатты. Эми бул жолу комиссиянын багыты аныкталып, тактоо иши оң тарапка чечилет деген ишеним бар. Бирок эки өлкөнүн чек арасындагы акыркы окуяларда тараптардын чыңалуусуна алып келген. Бүгүнкү күндө биз ошол Тажикстан менен чек ара маселелерин демаркация делимита аягына чейин бүтмөйүнчө, бүткөндөн кийин дагы чек арага жакын жанагы бир көчөнүн биягы Кыргызстан, бир көчөнүн тиягы Тажикстан турбайбы? Ошондон дагы алыстатып жашатмайынча бир 500 метр, 1 километрдей. Мына бул чек ара маселелериндеги талаш тартыш, чакан локалдуу конфликттер боло берет. Ошо болтурбаш үчүн албетте биз бардыгына даяр болушубуз керек. Чек арага чектеш жайгашкан аймактардын коопсуздугун алдын алуу биринчи маселе. Бул үчүн аларга өзгөчө аймак же айыл макамы берилиши керек дейт мурдагы дипломат Азат Эркебаев. Өзгөчө чек арага жакын аймагы деген статусун бериш керегин бул учурдун талабы, азыр замандын талабы. Бул бирден бир жооп катары. Себеби ушул эле мыйзамдын чек ара өзгөчө чек арага жакын аймак деген статус берүү аркылуу ал жерде өзүнчө өнүктүрүү жанагы чек аранын бир туруктуу сакталуусун, биздин аймактык бүтүндүктү сактоонун, же болбосо улуттук мамлекеттик кызыкчылыкты коргоонун да бир жолу да. Расмий маалыматтарга ылайык Кыргыз-тажик чек арасы 986,7 километрди түзөт, анын 519,9 километри такталган. Учурда эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясы такталбаган жерлерди делимитациялоо жана демаркациялоо иштерин улантууда. Жазгүл Мадинова, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.